Мейиз тундурмасын ичүүнүн 6 себеби. Мейизди таза дебей адеп жууп тазалап алып, анан термостагы сууга чылаш керек. Мейиздеги витамин минерал комплекси кайнак сууга чыланганда санын жоготпойт. Мейизде калий көп, ошол үчүн жүрөк кан тамыр системасынын иши үчүн маанилүү азык. Тундурма түрүндө болгондо калий батсиңет жана энтиккенде, алдан тайганда, жүрөк булчуңдары алсыз болгондо сыйкырчыдай эле таасир этет. Ич катуунун алдын алат. Калий ичеге үчүн да зарыл керек. Ич катуунун алдын алуу жана ичегеде инфекцияны кубалоо үчүн сунушталуучу суусундук боло алат. В тобундагы витамин. Мейиз тундурмасы мейиздин өзү да нерв чыңалганда, чарчап, аң сезимдүү ой жүгүртө албай калганда, уйкусуздукта жеңилдөө, тынчтануу үчүн сунушталат. Сасык тумоолонгондо, микроэлемент жана витаминге каныккан мейиздин тундурмасы балдар сасык тумоологондо, дене табы көтөрүлгөндө, суусундукту көп ичүү керек болгондо суу-туз балансты сактоого өбөлгө боло алат. Канча кааласа ошончо ичилет. Аз кандуулукта, темир жетишпеген аз кандуулукта мейиздин тундурмасы да жардамга келет. Бул дары болбошу мүмкүн, бирок пайдалуу суусундук. Алма, кызылча, анардын ширеси менен чогуу мыкты курам боло алат. Сөөккө дары. Курамында бор бар үчүн остеопороз, остеохондроздун алдын алат. Жалпы эле сөөктүн саламаттыгына кам көрүү үчүн орто жаштан өткөндө ооруп калганды күтпөй иче берүү талапка ылайык. Мейизди сууга жууп кайнатпаш керек, антпесе пайдалуу каражаттар жок эсе болуп калат. Термостагы кайнак сууга чылап коюлат. Мисалы 1 литр сууга 5 аш кашык мейиз салынат. Жатаарда 1 салып койсоңуз, эртең менен дары суусундук даяр. Мөмөсүн ыргытпай бал кошуп жесе мыкты десерт жана витамин. Мейиз менен суунун кайнатмасы боорду тазалайт. Боордун кирдеп кетиши көптөгөн коркунучтуу ооруларга жол ачышы мүмкүн. Ошондуктан тазалоо өтө зарыл. Андыктан буга эң сонун элдик рецепт бар. Биздин организм сууга муктаж. Ага мейизди коссоңор, боорду тазалаганга мыкты дары болот. Башка жашоого зарыл органдардын ичинен боордо белоктор көп жана ал канды тазалап турат. Боордун кургап кетиши, А, В жана С сарыгы өтө коркунучтуу оору. Изюм кошулган сууну ичип, боорду 2 күндө тазалоого болот. Даярдоо ыкмасы: бир аз жакшы кара мейизди алып, аны мискейдеги 3 стакан сууга кошуңуз. Мейизди 2 минутадай кайнатып, аны 24 саат тийбей коюп коесуз. Келерки күнү бир чын ичип аласыз. Кайнатманы ысыкта, муздакта, жылууда ичсе болот. 2 күндөн кийин жыйынтыгы билине баштайт. Мындай дарыланууну бир жума калтырбай ичиңиз. Аталган процесс убагында майлуу тамактарды азайтып, спирт ичимдиктеринен баш тартыңыз.